кейбір видеолардың арасынан қыстарып кетем. Дайым айтам ғой. Үлкен мен деле сет жақта жүргенде ат мінгенді ушунчалык сагынат элем. Болгондо да мына жайдак. Аттын такылдаган үнү жолдо. Такыр бөлөктө. Ассаламу алейкум, урматтуу Чапан YouTube канал көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга аманчылык тилеп, бүгүнкү видеону баштайбыз тугандар. Кимдеги ушул видеону көрүп аткан болсо, түптөгү смайлды басканды унутпаңыздар. Себеби сиздердин смайлды басканыңыздар бул видеолордун жайылышына жана ошондой эле Чапан аккаунттун өнүгүшүнө салым кошот. Бул жүгөндү алабыз. Ас сугарганы кетти азыр. Айылдагы тиргилик обедке чамалап, мына ушул нерсе менен башталды. Мен тала көздөп жөнөгөндө нолар дагы уже ээрчип баштады. Ай машалла. Ай машалла. Негизи деген жер бар да, болушунча колдон келсе. Кийимде мына ушул балыктар бар болсо, бул дагы бир кыргыздын бир балыгы отандар. Болушунча видеого тартып, интернет тармагыңыздар канчалык деңгээлде болсо, салып берсеңиздер болот. Себеби өзүбүздүн балыкту бирөө келип, башка бирөө келип эч качан жайылтып бере албайт. Бул нерсени болушунча интернет тармагына жайылтып колдон келсе көбөйтүп патенттеп койушу керек. Кыргыз тайгандары, кыргыз тайганы депчи. Себеби ар бир элдин өзүнүн жанакы немелери бар да. Немелери бар. Так. Ушул ит тармагынан айта турган болсом, мисалы. Түрктөрдүн өзүндө кангалдар бар. Казак туугандарыбызда тазылар бар туугандар. Казак туугандарда тазылар бар. Дагы кимде бар? Кангал. Анан жанак немелер бар. Чеченский иттер бар. Үрпөкөй. Овчаркалар бар, немецкий. Арабтардын өзүнүн ушул иттердин пародасы тууралуу айтам. Арабтардын өзүнүн таяга окшогон бир иттери бар. Атам. Американецтардын өзүнүн иттери бар, исколайт. Ошол сыяктуу эле алар уже жогорку деңгээлге көтөрүлүп калган. Эми бизде деле бар. Билген адам бирөө билет, бирөө көпчүлүк адам биле бербейт да. Мен кышында салып атканда тайгандар кээ бир видеолор Европа жаңыртап кетти да. Мага жазышат эле, кандай парода, не парода дейт эле. Ошол жерден айтат элем тайган деп. Ошондон мен буларды багышым деле максаты биринчиси. Мен жөн гана баккым келген булардычы. Себеби мен былтыр 2 жыл уже, 2-жыл жайлоого чыкпай калдым. Андан мурун өмүрүмдө бир жайлоодон калган бала эмесмин. Жайлоодо чоңойгон баламын. Төрөлүү сакылма келгенден баштапчы. Анан бизде мурда чөөлөр бар болчу. Чөөлөр алчу бирок себеби көбүнчөсү мындай билинчүү эмес да. Бара алар көбөйүп былтыр 2024-2023 чыкканда мен акыркы жолу өтө көп чыгымга учурап койт да. Корого чейин келет эле. Алмалда мени мурунтан баштап TikTok, Instagramда көргөн адамдар билет. Видеолорду жүктөөчүмүн азыр болсо керек ол экран. Чөөлөр корого чейин келет эле. Кайдыгы фонарь тамызып, үйдүн теректен каптап берет эле. Бойка деген иттим бар эле. Ал немеден үйдүн алдынан жыла албайт да. Себеби жалгыз. Анан ошондон аларды кантип жоксам экен деп бомба аттырганга да уже көмбө болгондорчу. Анан ошо тайган баксам бекейин деп жүрүп бирок аракет кылган эмесмин. Бирок мени көрүп ошо катталчылардан бирөө үйгө бир тайган күчүк салып берген. Ал тайган күчүктү биринчи алып келген күндөн баштап ушунчалык акылдуулугун байкаганда тайгандардынчы. Бирок тилекке каршы 3 айлык болгондо же дарысы берилип алган, же көз тиydү билбейм.
Өліп қалды. Арадан 3 ай өтіп қалғанда анан ушу күчтөр чыгып алды. Анан барып бул күчтөрдү айдыкта ырымын кылып, алып кеп өзүнүн көлдөрүн берип 3 айлык, 6 айлык дегендейчи чумага каршы көлдөрдү берип анан буларды багып, буларды ошо бакканымдын себеби биринчиси бул чөйлөрдү жок кылуу максатында болгон, бирок интернетке жүктөгөндөй буга кызыгуучу кызыккан адамдар өтө көп болгонуна байланыштуу оюм бир аз өзгөрдү. Ошол эле тармакты көбүрөөк тартып киргизейин. Ушуларды күрөөнүн уже көтөрөлдү депчи. Тарткан адамдар бар башка делечи, бирок деген жери бар. Билем, көбүрөөк тарткандай сапаты, качествосы жок, простойраак телефондор менен көп тартышат. Аларды эми көргөн адам да тунугураак көргөндү жакшы көрөт. Себеби буларда да вид болуш керек. Менде бар ушул азырынча. Бар ушул. Ошентип экинчи оюма көбүрөөк азыр басым жасап атам. Биринчи ой менен экинчи оюмачы. Биринчиси бул ошол өзүмүн жана чөйлөрдөн арылуу, жырткычтардан. Экинчиси бирок биринчисинен бир аз басымыраак болуп кетти интернет тармагында. Мына ушул тайгандарды чыгарып, элдин кызыгычуулугун арттыруу максатында. Данный момент буларды билбейм, семиз эле багайында аракет кылып атам, бирок болушу ушул болуп атат. Эми кээ бирлердин көрдүм, өтө жакшы баккандар бар экен. Мен азык бактап колуман келген ушул болуп атат. Тамак аш, конечно, берилип атат. Ай, машалла. Машалла. Бак, ит жымдар көбөйүп кеттир. Ит жымга каршы жана неме кылышым керек экен. Насидол деп коет, ошондон тазалашым керек экен. Ошентип жана теманы жаап коеюн. Биринчи ошол чөйлөрдөн арылуу болсо, экинчиси бул кийинчерээк басымдуулук болуп кетти. Интернет тармагына көбүрөөк чыгарып, элдин кызычуулугун арттырайын деп кармап аткан малым тондар. Бул тема жабылды. Кийинкиси кеттик. Кийинкиси бул каяка көздөп кетип атат десеңиздер мени. Эми талларды көргөзөйүн. Бизде мындай күйүп кетти. Эстетме чөптөр бүттү уже ташылып. Талада азыр талада ошо менин бир кичине прессим алды окшойт. Бир 200дөй прессим алды. Элдин баары бүткөн. Меники жатат, ошону алып келишим керек. Ошо менен мен акыркысын мен жабам колумча. Ачылгандайам жерден баштаганбыз. Жерден биз баштап берип акырында өзүн жабайын деп аткан. Бул жакта сарыча деген ат. Саратты көргөзөйүн. Буну дагы туулгандан баштап кол бала кылып өзүм чоңойтком. Азыркы убакта так 6 жаш болуп калды. 3 асый. Бул жактан Жалал абадты көрөсөң, каяктан болосуң деңдер, Жалал абадтан болом. Ошо көрүнүп аткан Жалал абад шаары. Центринен именно ортосунан бери көзөтүп алганда 7 километр. Ал эми бери көздөп четирен алганда бир 10 километр. Мен Жалал абад шаарына жетип 10 километр. Машалла, чарчадыңарбы? Чарчаган окшойсуңар, а? Булардан билбейм, жанакы нерсени көрбөдүм. Сууга жата калган, бирок ысыктан кыйын жашынышат экен тайган жаныбар. Югаргана болуш бөлөкө муздак жерлерди казып кирип кете берет буларчы. Анан суунун жанына келгенде азыр ушуга бир жатып алганда өтө сонун болот эле. Өтө сонун болот эле. Жатпай ачат да. Сергип кошулат, сергип. Эми чоң көлгө бара элекмин, бирок чаканыраак бир көлчүктөр бар, аларга
барганда эле жанакынтип кире калып сүзүп өтпөйт да. Эми эле сүзүп өтүп калбаса, Кудай кааласа. Ошерге бир жатып албайсыңарбы? Жатып алыңар бир. Мәззе болсун, мәззе. Бир жатып алсаңар зор болот эле. Жатсамбы, жатпасамбы деп кетип атат. Не кылсам экен деп. Жатпасам экен. Шапатада турчу жаным, шапатада. Кана бир кичине койчу. Шапатада турсун. Жүгөндү